илгертен бери салт болуп келе жаткан ар бир короодо 2, 3, 4, 5 мал кармап, үйдө каймак болсун, айран болсун, сүт болсун балдарга деп ошентип келесин багып малды. Же бул биринчи эмес, бүгүнкү күндө болуп аткан. Же муну бизнес катары карашың керек дагы. Ошого жараша иш кылышың керек. Биздин жергиликтүүлөрдүн болсо ошо жана айтып кеттим го, генетикасы бузулуп калган, уже ал код жок да, сүт бер деген код, сүт өндүрүү деген нерсе жок да. Базарда эч качан жакшы мал болбойт, аны эле айтып коеюн. Ошондой закон, мыйзам эч ким эч качан жакшы мал сатпайт. Ошондуктан базарда жакшы мал болбойт. Бирок эч качан эч нерсе кеч болбойт. Бул мыйзам. Бирок пайдасы күчтүү гидропоника. Анда сөз жок. Витамин, минерал, жашыл чөптөн мощный. Биздин экономикам ким эсебинен туруп атат билесизби негизи? Менден мал чыгат, мага эч качан мал кирбейт чарбама. Мен айтат элем, кааласаңар көргүлө, кааласаңар көрбөгүлө. 100, 200, 300 баш орто өлчөктүү фермалар. Ошолор иштейт. Сата албайм азыр. Мен өзүм чарбамда белгилүү башка жеткизип, ошол баш тууп циркуляция боло баштаганда сата алам. Биздики бардыгы мындай жасалма эмес. Йогурт, сметана, Азамат байке өзү өндүргөн. Ошондон жеп сүйлөшүп отурабыз. Көрүүчүлөр капа болбосур. Булар Көрүүчүлөр, сиздер капа болбоңуздар, себеби дегенде айыл жергесинде ушундай да, баягы бүт нерсе натуралдуу болсун деп атам да. Анан кийинки суроо мындай суроо, мисалы айыл жергелеринде каарыган кишилер мал кармашат, мисалы илгертеден. Анан балдары окуп, чет өлкөдө иштеп, акча таап, эмнегедир көнүп калып турабыз, биздин маданиятпы, лишний акча болсо кой алабыз, же болбосо үй алабыз. Жөнөтөбүз да тияка, мен багып койгула депчи. Негизи фермерчилик өзү кандай жүргүзүлүш керек? Мисалы ошолорду эле жакшы эсептебейт да, мага аябай көп суроо беришет. Эмне кылсам болот, үй алсам болобу, же болбосо кой алсам болобу, кантсем болобу депчи. Бул жерде ошол эсеп кылсак да, анан акча түшүп атабы, түшкөн жокпу? Ошону сиз негизи кандай көрөсүз? Эми бул жер мындай нерсе. Айтпамбет. Бул экиге бөлүш керек да, бул суроонучу. Биринчиден биз мына ошо 30 жыл ичинде баягы колхоздор тарап нарк берик болуп өзүмөн өзү калып деп атпайбы? Анан айыл жергесинде болгон малдар бүгүн ошо менен келип атабыз деп атпайбы? Биз 30 жыл ичинде баягы эмнеге Советтер Союзунун малында колхоздор курулган? Эмнеге азыр чет өлкөдө, мына мен ачыкча айтайын, биз көргөндөрүбүз. Бир айыл жергеси бар. Айыл мына кадимкидейчи бизге окшогон эле. Эми таза, жакшы жолдор, асфальт, ал башка маселедечи. Ошол айыл ичинде бир чоң ферма бар. Бир адам тейлейт. Ошо ферма менен алек болот. Байка. Калган эли айыл ичинде жашаган. Мал сал бакпайт экен. Жок. Андай нерсе. Калган элиндечи. Ал эли башка нерселер менен алек. Түшүнүп атасыңбы? Ал эли башка нерсе менен алек. Ар ким өзүнүн иши менен. Бизде болсо ферма жок. Мында чарба кадимкидей 300, 400, 500 баш. Көбүнчө ошондой экен, мына Европанын ичине айтайын. Элде мал бар. Айырман көрүп атасыңбы? Кандай? Тиги жерде бир эле адам өзү эле ошо. Анын кесиби ошо экен да, бул бизнес кесип. Калган эл башка нерселер менен шаарга барат экен, иштейт, жака иштейт, бул иш. Мал жок. Сүт чыкса ошол эле фермадан чыгат. Таза, тастыкталган, нешенде бардык технологиясын куруп койгон, автоматизированный. Мына. Бизде наоборот болуп атпайбы? Ошого экиге бөлүш керектен ушул нерсе да. Же сен биздин илгертен бери салт болуп келе жаткан ар бир короодо 2, 3, 4, 5 мал кармап, үйдө каймак болсун,
айран болсун, сүт болсун балдарга деп ошентип келесин багып малды. Же бул биринчи эмес, бүгүнкү күндө болуп аткан. Же буну бизнес катары карашың керек дагы. Ошого жараша иш кылышың керек. Мен 4-5 мал алып, 10 мал алып, сүтүн саап тапшырам. Баягы эски ыкма менен колго саап же аппараттар аз келип атат канча жылдан бери. Аппарат менен анан сүтүн тапшырам, болбойт ал. Ал болбойт. Бүгүн болуп жаткан ошол нерсе. Болуп турса болот эми. Айла жок. Жоктон жогору деп коет го. Өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугубузду сакташ үчүн эми азыр ошондой азыркы учурда башка эчтеке кыла албайбыз. Түшүнүп атасызбы? Мен мына канча убакыттан бери чакырып калышат жака бияка жыйындарга наркы беркиге, министерстводон чакырат, башка жерден чакырат, ушуну айтып келдим. Мына бүгүнкү күнгө чейин эмне кылып келишти? Келет дагы өкмөт акча бөлөт банктар аркылуу ФСК. Элдин бардына дейт. Бул туура эмес политика. Элдин бардына бербешиң керек. Мына айтып атышат 30 миллиард сом айыл чарбасына, 30 миллиард же канча аз эсте жок так, айыл чарбасына жумшаптырбыз депчи. Ушунча жыл ичинде. Кара 30 миллиард сом. Бул аз эмес да. Ошо система бир болуп келгенде ФСК баарына берүү. Айыл жергесинде баягындай эме деп коет го, эмне деп коет эле? Кирешеси аз болгон, эмне дейт эле ошону? Ошолорго жардам катары деп, наркы деп, берки деп, ошо мал, сал, жер, пер, техника, эмне болбосун. Эми менде суроо. Ошо 30 миллиард бериптир. 30 миллиард сом. Эмне үзөнүктү? Бир отрасль барбы ошо акча, ошончо акчаны ошо элге бардына, как бы всем угодить деп коет го орусча айтканда. Берип ошо бир өнүккөн ошол эмебиз барбы мындай реальный көрсөткүч. Көрдүң? Өзү эме туура эмес да, подход туура эмес да. Эгер сен өнүктүрөм десең, мисалы биздин теманы алалы, сүт багытын анда келип туруп, сен конкретно шарттарды түзүп, жазып, конкретно чарба создавать ете турган, чарба кылам деген мындай ферма, бизнес катары, колхоздорго окшош деп коелу. 100 баш, 200 баш, 300 баш кармап мен ошол багыт менен кетем дегенге точный берсең, конкретно берсең, ошол өнүгөт. Көлдө, Таласта, Нарында, Чүйдө, Ош, бардык аймактарда. Ар бир аймакта 7ден, 8ден, 10дон ошондой чарба болсо, ошол жетет, ошонун аркасынан кетет. Түшүнүп атасызбы? Только ошол бөлүнүп аткан акчаны, жеңилдетилген насыя деп атышат, наркы деп, ошону точный бер, бир тармакка. Бардыгына эмес. Көрдүң? Каяктан каяка. Бардыгы кылбайт. Мен айтпайм, мисал 30 жыл ичинде 30 миллиард эмне өнүктү, эмне мындай өстү, эмне мындай көрсөткүч барбы? Жок. Сен точно бер. Мен ошого бүгүнкү күндө айтып келдим, ошо жыйын эмелерде. Бизге фермалар керек. 100, 200, 300 баш орто өлчөктүү фермалар. Ошолор иштейт. Аларда башка кишилер жумуш менен камсыз кылат. Эми ал башка маселе. Камсыз кылат, зато ошолор иштейт. Ошолор туруктуу болот. Демек менде мындай ой болуп атат да. Айыл жергелеринде мисалы чоң өндүрүш болбосо дагы бар, өндүрүштөр бизде аз да, Кыргызстандачы. Демек бул экинчи жагы билим тармагы да өнүгүш керек да, ошол жерде кишилер окуп чогуп, балким башка багытка кетип иштейт дегеним да.
мисалы чоң хозяйстволар турса, тигил жерде турган элдер эмне болот дейм да. Башка тармакка кетиш керекпи же кандай, же жумуш ордун түзүп бериш керекпи мамлекет? Совет аны жумуш ордун мамлекет түзө албайт биздин бүгүнкү экономика натыйжасында. Өндүрүш деги жок. Тяжелая промышленность, даже легкая промышленность деген жок. Bizde 80% mına günümdük tirikçilikte kollanılan nerselerinizin bardığı çet ülkeden geldi. 80%. Bu ne degen? Bu ekonomika biz bizin ekonomika kim esebinden turup atады bilesiz mi? Negizi. Çet ülkede iştegen migrant deyiz go. Şu migrant den söz tur emес da. İş çakpaydı şu migrant den söz. Kandaydır bir katуу болот да. Çet өлкөдө иштеп жаткан жарандарыбыз деп мындай айтылса туура болобу дейм да. Ошолордун жакта айласы кетип, айласы жоктугундан барып ошол жакта иштеп Кыргызстанга жөнөтүп аткан акчанын негизинде биздин экономика турат. Азыр ошо бир дагы кыргыз жараны чет өлкөгө чыкпай мына ички Кыргызстанда калсын, бир дагы тыйын кирбесин. Биз банкротпуз. Өлкө катары банкротпуз. Эмне үчүн дегенде биз өзүбүздүн акчабыздын күчүн валюта деп коет го. 80% күнүмдүк тиричиликте колдонгон нерсебизди чет өлкөдөн алып келип атабыз. Демек бул биздин ички акчабыз чет өлкөгө күчү кетип атат. Акчанын күчү азайып атат. Бул эми бул экономический, финансовый экономический жагынан айтылган да жалпак сөз деп атпайсыңбы? Ошо жалпак сөз менен түшүндүрүп аткан. Ошондуктан сен айткан сурооңо келе турган болсок, экөөбүз байлай турган болсок, эми бул бир саматта өзгөртүш кыйын. Бирок эч качан эч нерсе кеч болбойт. Бул мыйзам. Азыр деле мисалы жогоруда отурган кээ адистер туура ойлонуп, туура ушуну багытка алып, чечим чыгарып, азыр деле баштаса болот. Ошол чарбаларды куруш үчүн, чарбаларды жаратыш үчүн ошо туура направление кылып. Сен айттың го, чет өлкөдөн ошо балдары үйгө жөнөтүп акча мал алып коюп, пайдасы кандай болуп атат. Азыркы шартта биздин башка кыла турган, мындай оңдоп түздөп турган алакыбалыбыз жок. Сүт ошол үйлөрдө багылып жаткан малдардан чогултулуп алынып атат. Бул жерде эмне кылыш керек? Бул жерде раз башка вариант жок болгондон кийин, раз бүгүнкү картина чындык ошол болгондон кийин, ошонун үстүнөн иштеп, параллельно беркин жаратыш керек да. Анын үстүнөн кантип иштеш керек? Сүттүн сапатын көтөрүш үчүн ошол биздин айыл жергесинде болгон фермерлерге көп маалымат берип, эми маалыматты өздөрү эле алса болот. Эми айла жок, окубайт экенбиз. Окубаганыбыз үчүн биз ушундай өлкө катары мындай деңгээлде бардык показательдер жагынан төмөндө турабыз да. Окуганыбызда кичине мындай изилдеп, карап эметкенибизде көтөрүлмөкпүз да. Окубаганыбыз үчүн ошолорго мүмкүн болушунча сүттү кантип жаратыш керек, кантип өндүрүш керек, ошону мүмкүн болушунча көп мындай үйрөтүү керек. Малды кантип багасын, раз алдыңбы? Жактан акча жөнөттү, 4-5 мал алып койду үйдө, келинчеги же атасы, апасы, малды кантип багыш керек, малды кантип тоюп бериш керек, тоютту кантип берсе, ошол малын кантип сүт берет. Ветеринарный структураны өнүктүрүш керек, асылдандырууну өнүктүрүш керек, искусственное осемененияны. Эмне үчүн биз 30 жыл ичинде малыбызды Алатау породасы деп айтат эмеспиз, өзүнүн порода депчи. Ошону жоготуп алдык. Генетикасын бузуп алдык. Мынтип айтканда. Ансы эле жок болчу, Алатауская порода ошо колхоздордо бар болчу. А элде мындай эле мал болчу. Чындап айтканда, ансы эле жок болгон малды тем более жок кылып алып. Мына статистика, Кыргызстан боюнча статистика 2000 литр жылына 305 күн лактация. 2000ди бөлсөң 305ке. Кыргызстан боюнча бир уйдан саап аткан сүтүбүздүн көлөмү чыгат. Азыр ушул тапта. Это ушу тапта. Это бул банкротство. Эмнеге азыр эл ага эми келебиз. Өзү багуу шарты туура эмес да.
Ошондуктан азыр колдолгон кандай мал болбосун, эми кандай мал болбосун дегенде эле туура эмес атайын көрө. Мынтип айткандачы, эмнеге дегенде генетикасы бузулган 3-4 литр, 5 литр берген малды багыштын кажети жок да бүгүнкү күндөчү. Коромдо мал эле болуп турсун, огородума чыгарам, ошол жерде тоюп жеп жата берет дей турган болсоңор, эми ал башка. Бирок мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бир үй бүлөдө айыл жергесинде күйөөсү баягында наемный иште алек болуп атса, аял киши ошол үй бүлөнүн балдары менен эми үйдө отурат да, айыл жергесинде чүкө учурда. Анан ошол мал менен алек болот. 2, 3, 4, 5 биздин стандартта, 6, 7 балким. Ошо менен алек болот, туурабы? Эми бул дополнительный доход. Ошол үй бүлөгө сүтүн саап, үйгө деле балдарга деле сүт болот, и калган тапшырып берип. Ошол ыкманы элге үйрөтүш керек, бирок ошол ыкманын ичинде сен малың, карман, уюң 2, 3, 4 литр берип атса, эми анын багыштын кажети жок да. Сен көп убаракеч болосуң. Нешөндө 2, 3, 4, 5, 6 уй баккан адам жери болбойт. Айдоо жери. Невыгодно, нерентабельно. Техникасы болбойт. Жайында боп туруп талаага чыгарат, жайытка чыгарат, ошо эртең менен кетет, кечинде келип тоюп келет. Кышкы мезгилинде сен чөп сатып алышың керек болот. Анан 3, 4, 5 литр берген уюңа бүгүнкү күндөгү баада чөп сатып алып бериш, уй сени бакпай, сен кайта уйду багып, канча каражат, канча расход болуп атасың. Сиздин уйлар мисалы эшикке чыкпайт, такай ушул сарайда жылуу бою турушат. Кышы жайы. Жайлоо деген түшүнүк жок. Жайытка да чыкпайт, анан туяктар өсүп кетет. Өсөт, туура. Ошолорду кандай кылып кесесиңер? Кандай мероприятиялар жүрөт? Тет жерде мына раскол бар го. Баардыгын салып атканда пландаштырып, окуп, көрүп, өлчөп, пландаштырып салгам. Тет жерде мына туяк раскол. Ошонун ичине киргизип, ошол жерде туяктан өзүм жеке кесем. Өзүм жеке түздөп, сону кылып турам. 3 айда, 4 айда, 5 айда по-разному. Ар кимдики ар кандай өсөт экен. Ар кандай өсөт, ошону байкап эле стабильно киргизип, ошо туяктарын кесип, дарылап эметип турабыз. Ал керектүү процедура. Мындай жерде ал керектүү процедура. Эгер жайытта жүрсөң да жешиле берме көз эле. Жайытта жүргөндө эми жешилгенден мурун аны билбейм, мен көргөн эмесмин да жайыт. Чыгарып көргөн эмесмин, ошо эчтеке айта албайм да. Кандай болорунчу? Сарайга негизи эле качан кирип кеттиңиз эле? Жайытты вообще эле унутуп. Башынан бери эле жайыт жок болчу. Эң башынан эле жок бул жерде. Эң башынан 2005-жылда. Жайлоого да мал жиберип көргөнбүз. Ал апасына мына башталганда эле ошондой башталган. Ооба, карагыла, мына малдын ден соолугу да өтө маанилүү. Мына башталганда эле 2005-жылы ушул жер мына болду. Жайыт жок биздин айланада. Менден мал чыгат, мага эч качан мал кирбейт чарбама. Байка. Не үчүн дегенде, келген мал же өтө катуу текшерилиш керек. Таза деп. Ошондо гана киргизе алам. Менден мал чыкса чыгат, бирок киргизбейм. Менин малым тазабы? Таза. Ар 6 ай сайын кан тапшырып турам. Кан тапшырышым керек. 6 ай сайын бардык кагаздар бар. И мен бул жерден эч жерге чыкпайт, башка малдар менен аралашпайт. Түшүндүңүзбү? Ошондон башка малдар менен жайыт жок болгон үчүн, башка малдар менен аралашпаган үчүн таза. Лишай дагы жок менде. Ушул коробкадан чыкпайт. Ушул жерде. Болду. Мен бул жерим производство, станок. Уйларым багып атам, сабап атам. Уй өзү станок. Закрытый. Ушул жер производство деп койсоң болот, производственный цех деп койсоң болот ушул жерде. Бүттү. Ошондуктан менден мал чыгат, алган адам көңүл токтуу менен алат да. Мен бияка мал киргизбейм. Бул жак Айкмамбет, биздин кормовой база. Байкасаң бардык жерде орношулган. Ти биринчи ямада силас, аз түгөнүп бартат. Экинчи яма синаж. Үчүнчү яма кайта силас ача элекпиз. Мына жер мисалы, мына жер саман, астыларына постилка. Мына жер болсо мына жом менен
оборудование менен мешоктоп сактап коюп атабыз, көрдүңбү? Детинтип. Тура берет, кургак жом. Мына жом биякта, чөп тиги жерде. Мына бардыгы бир жерден даярдалып, карага салынып, слой-слой кылып, анан астыларына чачып беребиз. Көбү сурайт кантип аралаштырасың деп. Биринчи силос салып, үстүнөн синаж салып, анын үстүнөн анын өзүнүн процентовкасы бар, рацион. Жөн эле сала бербейсиң да. Силостан мынча процент, синаждан мынча процент, чөптөн мынча процент деп, жомдон мынча, анан жем мынча депчи. Ошентип салып, түшүрүп атканда асты эле аралашып кетебиз. Оңой эле, мынтип ойлонуп көрсөчү. Атайын бир эменин кереги жок да. Вот, и бардык мына кормовой база ошол жерде. Тиякта чөптү майдалап беребиз. Мында мына кургак жомубуз турат. Вот. Силос, синаждар эми синаж өтө жакшы, өтө маанилүү синажчы. Ошо синаж даярдалышса жакшы болот да, уйга өтө жакшы нерселердин бирөө синаж да, жалаң гана силос эмес. Вот ошол. Анан баягы уйдун сүтү тилинде деп көп айтылат эмеспи? Мен мына мынтип айтам да, дайыма ушинтип үйрөтүп кетем. Кээ биздин баягы фермерлер мынтип ойлойт да. Асыл тукум уй чөп менен жем берсем эле сүт бере берет депчи. Асыл тукум болгон үчүн. Бирок андай эмес да. Асыл тукум менен биздин жергиликтүү уйдун айырмасы эмнеде? Гендеринде. Асыл тукум уйда, асыл тукум, неге асыл тукум? Каны аралашкан эмес, бузулган эмес да. Алла Тааланын жараткан бойдон сүт бер деген коду бар, потенциалы бар. Биздин жергиликтүүлөрдүн болсо, ошо жана айтып кеттим го, генетикасы бузулуп калган, уже ал код жок да, сүт бер деген код, сүт өндүрүү деген нерсе жок да. Генетикасы бузулуп алганбыз. Ушунун натыйжасында түшүнүк кандай? Уйдун сүтү тилинде деген мына ушул жерде жарашат да, ушул сөз. Сен уйга эмне берсең, уй сана ошону кайтарып берет. Жана айткандай асыл тукум чөп менен жем берсем эле сүт бере берет, андай болбойт. Ошо чөп менен жем эле бердиңби, комбикорм, ошого жараша гана сүтүн берет. Эки эле нерсе жеген үчүн. Сен жом кошуп бер. Жана айтып кеткендей сабиз кошуп бер, 1 килограмм бир башка. Картошка кошуп бер, 1 килограмм бир башка. Туурап кичине майдараак кылып какап калбасын. Силос бер, синаж бер, самандан кош, чөптөн кош, ошондой эле жем баягы комбикорм кош. Кара канча нерсе болуп кетип атат. Ошонун баардын жейт дагы ар бир нерседен өзүнүн керектүү пайдалуу затын сиңдирет дагы, ошого жараша асыл тукум уй сүтүн берет. Асыл тукум уйдун потенциал деп коем дайыма, потенциалы бар. 30 литр берет, 30 деп эле коелу. 30 литр бергенге. Өзү андан ашык деле берет, бирок 30 литр деп коюп, ошо 30 литр бергенге биздин жергиликтүү уйдун потенциалы 5 литр. Мына арадагы парк асыл тукум менен жергиликтүү. Тоютту асыл тукум уйга мисалы канчалык разнообразный берсең, астына таштап берсең, күндө бир кыл. Ошо 30 литрин берет. Биздин жергиликтүү уйга мисалы бүгүнкү күндө ошол эле тоютту, асыл тукумга берген тоютту таштап берсең, ал болгон 5 литр берет. Эмне үчүн? Сүт өндүрө турган баягы гендери бузулуп калган. Мына арадагы парк ушул. Ушуну туура түшүнсүн. Асыл тукум уйду чөп менен жем берип, мага кел сүттү бер. Мен сага чөп жем бердим, сен асыл тукумсуң деп турган ал туура эмес. Бүгүнкү акыбал мисалы 5 уйду алайлы. Bir uy bloğda orta esepmen 5 uy. Жергиликтүү uy. Жергиликтүү 5 uy. Жергиликтүү. Мына мен көп жерди кыдырам. Баягы көбүнчө жайкы мезгилинде буну байкап калам. Эртең менен бадага чыгарат, кечинде кайтып келет да. Мына өзүңөр деле байкасаңар болот мунучу. Жолдо айдап келишет го, жолдон өтүп каласың да. Иштери чанаштай болуп мынандай ошончол күчтүү протеини жазгы жайкы мезгилде протеини, энергиясы күчтүү болуп турган, витамин, минералдар болуп турган тоютту жеп келет. Кышкы мезгилде айткан жокмун азыр. Жаз жай. Ошону айттым ба. Чөп чыга баштаганда жашыл чөп. Курсактар мынандай болуп келет. Демек баса албай араң келишет. Мына 5 уй. Бирөөнүкүн алайлы, орто эсеп менен. Ошолор карасаң желиндери мындай да. Мына кечинде келатат бададан. Желиндер мындай да алаканга батат. Вот байкасаңар, мына ар бирибиз байкасак болот. Урматтуу мына коллегалар, байкагыла. Мен желинди билем да бүгүнкү күндөчү. Мынчалык желин
bir где-то 4 литр орто эсеп менен ошол тоюп келген, ошондой күчтүү тоютту жеген мал 4 литр бирөөсү берет. Буну 5 уй бар дейли. 5 уйга көбөйткөндө буну 4 деп 5 деп кое береличи. 5 литр. 25 литр 5 уй берип атат. Ошондой тоютту жеп. Эми бүгүнкү сандан сапатка өтүү деп атпаймынбы? Ким өтсө ошол утат. Бир эле асыл тукум уй болсун. Алсын. Бирөө. Мына, математический расчет. Мен гарантия берем, ошол асыл тукум уй биринчи туутунан минимум тоюттун туура кылсачы, кичине минимум туура кылса 20 литр берет. Биринчи туутунан 20 литр. Бир эле уй. Элге бир дейин көбөйтүү 20 литр, барабар 20 литр. Элге түшүнүктүү болсун. Эми кара, бир уй орто эсеп менен тоют общий, ашказан барго кичинекей, чоң эч айырмасы жок. 40 килограммдай жейт. Бунун ичинде каласаң силос, сенаж, чөп, жем, пем каласаң бир гана чөп, эч айырмасы жок. Бирок биз буну баякындай орто эсеп менен тоют. Силос болсун дейли, чөп болсун, жем болсун. Арпа, көбүнчө арпа берилет, кебек. Ушу 4 компоненттен тур. Болсу саман деле кошуп коюп 5 компоненттен турсун. Айыл жергесин азыр ошондо болуп атпайбы? Туура ыкманы түшүндүрүп бердим да. Математика расчет кылып 5 компонент болсун, 40 килограмм жейт. 5 уюң 5 дегенде канча болуп калат ошондо? 200 килограмм күнүнө жейт. Бул жерде бир эле асыл тукум уй, бир. Ошол эле 40 килограмм жейт. 40 килограмм. Эми кышкы мезгилинде кар басып, тоют жок болуп, сен сүт алам десең, айтпадымбы? Бизнес катары көрсөң, дополнительный сүттүн тапшырып, көбүрөөк сүт тапшырып, акча алып, дополнительный пассивный доход кылам десең, кышкы мезгилинде уже баягы жайыт, майыт, бада сада жок болуп калат. Ал жерде уй бир гана ашказанын толтуруш үчүн тамак издеп карлардын арасында ошол эле жеп келет, жашаш үчүн. А биз аны азыр эске албай эле коелу, айтайлы, сен кышкыга даярдадың сыйласың чөбүңдү, жемиңди. Туурабы? Даярдадың. Ошондо мореки 200 килограмм, эми азыр эсеп кысабын айта албайт экем, 200 килограмм жемитейин. Мындай кылайын. Беш уюң 200 килограмм жеп 25 литр кышкы мезгилде айттым берип атат. Бул жерде бир уюң 40 килограмм жеп сага 20 литр берип атат. Кара. Сен 200 литрге короткон акчаң буга караганда 5 эсе көп болуп атат. Ошол эле чөп бердик дейли. Мына бүгүнкү күндө анча 450 сом болуп атабы, анча болуп атат. 500 сомго чейин барып атат, почти. Чөптү алайлы, мисал, жакшы мисал болсун. Сен 5 эсе көп тоютка акча берип атасың, 5 уюңга, ошол 5 уюң сага 25 литр берип атат. Бул жерде 40 эле килограммга сен сатып алып атасың, даже сатып алса жери жок, техникасы нерентабельно дебедикпи? 5-6 уй баккангачы, 10 уй бакканга. Значит, чөптү сатып алат да кышкыга, туурабы? Мына 40 килограмм берип сен 20 литр алып атасың. 40 килограммдык сарптап, расход кылып. Мына кара, математический расчет. Бул асыл тукум, генетикасы бар. Биздин жергиликтүү айыл жерлеринде уйлар бар, биздин өзүнүн уйлар болуп, алар генетикасын биз бузуп алганбыз. Инбридинг деп коет. Тескери кетүү. Генетикасы бузулган. Бул жаныбарлардын мына жаратылыш каналдарын көрсөңөр, өздөрүңөр эле байкасаңар. Мисалы, жылкы, күлүк жылкы дайыма жарыштарды уткан жылкынын бир уруктандыруусу асман төбөсү болот. Жылкы өзү эң кымбат болот. Туурабы? Мына эмне үчүн ал генетика, жылкы чыдамдуу күлүк.
Малдың бардығында ушундай да, канчалык мал күчтүү болсо, ошончолук ошол мал сапаттуу болот да. Ошого асыл тукум делинет. А биздин уйлар асылдыктан давно жок болуп кеткен. Генетикасын бузуп алганбыз. Сен кара, 5 уй кармап боогун тазалайсың, тоютун бересиң, суусун бересиң, анан келип жемин 200 килограмм орто эсеп менен 40 барын тең алып атам. 200 килограммдык саптайсың, анан бересиң, анан келип 25 литр сап алып атасың. Болгону. И то тоютун кичине жакшыраак кылып берсең да, а бул жерде бир асыл тукум ошол эле тоют менен 40 килограмм жейт, бир эле уйдун боогун тазалайсың. Убактың аз кетет. Саганда 20 литр салып алып атасың. Мына арада парк. Морекиден кетип бүгүнкү күндө буга кошумча эми быйыл мал эл бага албагандан, чөптүн кымбаттуулугунан базарда мал көп болуп, баасы түшүп кетти. Спрос аз болуп, мал көп болуп. А буга чейинки мисалды берейин, буга чейинки. Былтыркы эле мисалды берейин. Орто эсеп менен мал базарда биздин жергиликтүү кичине чоңураак болсо, чоңураак эле болсо көлөмү 130 миңден сом бир уй сатылып атты. 130 миң сом. Биздин жергиликтүү базарда эч качан жакшы мал болбойт, аны деле айтып коеюн. Ешөндө закон, мыйзам эч ким эч качан жакшы малын сатпайт. Ошондуктан базар жакшы мал болбойт. Бирок 130 миңден сатып атышат. 5 уюң калькуляторга кетти. Көбөйтү 130 миңден 5 уй 650 миң сом болот экен. Кара, 650 миң сом, 5 уюң. 5 литр орто эсеп, лактацияны эсептеп атам мен. Биздин көрөрмандар жаңылышпасын. Лактация 305 күн, тууган күндөн баштап ошо аяктаганга чейин мен гарантия берем, морекин тегерегинде болот. Даже төмөн деле болушу мүмкүн. Бирок мен максимум алып койдум. А асыл тукумда генетика болгон үчүн сүт бер деген коду болот. Мен буну мына далилдеп тастап деле бере алам. Сүт берүү коду болот. Каны бузулган эмес, таза. Сүт бергенге иштейт. Тоютуң тегиз кылып берсең, экөөнү тең тегиз кыласың аслы. Тегиз кылып берсең 20 литр минимум сага гарантия берем мен. Бу, мисалы, айталы мен алып кеп берип атпайм малчы, асыл тукум. Өзүм биринчиден 2014-тө киргиздим асыл тукумду. Ошол кезде биз кымбат алганбыз галштиндерди. Анан кийин азыр 2000 канча 20 же 21 жылына дагы алып келдим. Өзүм изилдеп карап, биздин Кыргызстан жергесине, биздин кыргыз элине, фермерлерибизге күчтүү сүт берчү, сүт эт багытында мындай эң оптимальный кайсы порода депчи, өзүң билесиң ба, канча убакыттан бери 2 жылдан ашып калды, 2,5-3 жыл болуп баратат. Ушул малды алып кеп берип атам, өзүмө алып келген малды тамдап. Именно ушул мал бизге болот депчи. Ошол малды айтайын. Бүгүнкү күндө, мурунку баа эмес. 2840 көбөйтү 97. 2840 көбөйтү 97. Бир асыл тукум бияка келип түшүшү менен мен реальный мисалды берип атам да, 275 миң сом 480 болуп атат. Сом. Эми карагыла. 5 уйду 650 миң сомго алгандан көрү, анан кийин аны багам деп туруп, сен 200 килограммдык, өзүң жериң жок да, техникаң жок, 200 килограммдык тоют алам деп ошончо расход кылгандан көрү, натыйжада 25 литр алгандан көрү, сен бир асыл тукум ал, 275 миңге, мисалы мага айтсаң алып кеп берем, ошонтип эле, 275. Биринчиден сен бул жерде 650 миң минус 275 миң 480. 374 миң сом биринчиден бул жерден эконом кылып атасың. Экинчиден бир уйду багыш 5 уй караганда жеңил. Бирок асыл тукум, сапаттуу. Сен бир уйду саап, жакшы багып, бир уйду жакшы дагы багасың. 5 уй караганда. Тура да. Чарчабайсың, азыраак чарчайсың.
20 литр ал, бұл бірінші туытынан, кейінгі туыттар 25-тен жоғары болып мен гарантия берем. Bir uyum sen 5 uyумды басып қойып атады. Мына элементарный математический расчет. Мына сандан сапатқа өту. Мына айыл жергесінде сен жана суравадың балдары чет өлкөдө иштеп акча жөнөтүп атышат, наркы берки болуп атат депчи. Вот ошолорго эң алгачкы айта кетер элем. Анан биздегилерге мына сандан сапатка өтсөк, биз өзүбүздүн Кыргызстандагы малдын башын деле акырын алмаштырып алабыз. Сиз азыр Монтпельер тукумундагы уйларды Кыргызстанга 2 жыл болуп калды уже, 2 жылдан ашты го. Эмне себептен ушул тукум? Эми кара, жана башында отуруп сүйлөшүп аштаганда айтпадымбы? Башында мына өзүнүн жергиликтүү уйлар бактык, веткадан алган. И то ал уйлар жакшы болчу. Анан кийин баягы изилдеп карап Галштин дейм. Мен азыр деле сурасаң мен Галштин дейм. Вот. Асыл ал уже Галштин чисто породный плем карталары менен. Бирок Галштинди кыйналып калдык. Биздин эл бага албайт. Анан альтернатива. Кайсы мал биздин жерге, биздин элге, биздин фермерлерге болот деп анан кеттим мен. Карап изилдеп Европаны айландым, ошол эле Россия кайта, ошол эле Белоруссия, Прибалтийский өлкөлөр, ошентип барып, анан Чехиянын малын тамдадым. Бүгүнкү күндө мен ачыкча айтайын, Европада Симментал. Ушул Симменталдан түрөп чыккан ушул малдар. Симменталдан Монбеляр. Эми буну Монбеляр деп Европанын ичинде ушул бир түр малды, мисалы Францияда Монбеляр дейт, Австрия, Германияда Флекфи дейткен, мына Прибалтика, Чехия, Польша ошол жактарда Симментал деген бойдон калтырып коюптур, өзгөртпөй. Эмне үчүн документация өзгөртүш керек, базаны өзгөртүш керек деп, аны кылбай эле ошойдон калтырып коюптур. Вот. Бүгүнкү күндө Европа жалаң ушул малды багат. Дүйнөдө экинчи орунда Галштиндерден кийин сан жагынан, экинчи орунда ушулар турат. Сан жагынан, көпчүлүк жагынан. Муну европейстер Симментал өзү чистый Симментал. Булар эт багытында ойда негизичи. Буну алат дагы, буну кантип биз дагы да продуктивный кылып, двойной назначение кылып, дагы да бир уйдан пайда табабыз деп тур. Геномный жумуштарды жүргүзүп, буларды кызыл ак Галштин бар, билесиң, дүйнөдө аз. Алар карак каранда бекемирээк болот, кызыл ак сүт багытындагы и Викинг Ред өттө аз. Кээ бир эле жерде бар. Кээ фермерлерде гана бар. Ошонун уруктарын алып, Симменталын ал деле сүт, только сүт. Ушул экөөнү ушул Симментал менен аргындаштырып атып, 65-жылдар башталат экен. Ошонтип аргындаштырып атып, кыска мөөнөттө ошону жайылтып, сүттүүлүгүн көбөйтүп, майлуулугун калтырып калат экен. Симментал өзү күчтүү уй, өтө бекем уй. Ден соолук, туяк, наркы берки жагынанчы, эмне үчүн эт багытында да. Анан ошо буларга сүттүүлүгүн көбөйтүш ошо берки сүттүү уйдун эмесин алар деле күчтүү. Мисалы кара ак менен эмес, байка, кызыл ак Галштин менен, эмне үчүн түстөрү окшош да. Кызыл ак менен эметет, а берки Викинг Ред ал деле күчтүү. Ал талаа уйу да өзүчү. Ошо менен качырып, сүттүүлүгүн көбөйтүп, ден соолугун, бекемдигин калтырышка аракет кылышат да. Ошентип аргындаштырып, бүгүнкү күндө сүт эт багытында уйду жаратышат. И ошонун ичинен ден соолук жагынан айткандай, бекемдиги жагынан, туугандан кийин арыктап кетпегени, тойтка капризный болбогону, туяктардын бекемдиги, этке деле жараганы, мына мисалы тетти букам көрдүң го. Мына 2 жаш 2 ай. Азыр 3 жашка чыкса мен билбем бул кандай болуп кетет. Сөзүн ачыйчы. Вот. Ошентип ушул уйларды анан биздин шарттар бар, аба ырайы бизге жарактуу экен. Булар басалат. Эми биздин альпинист жергиликтүү эмелер окшоп тоого чыга албайт, кулап түшөт. Бирок тик жай, сен айткандай, баягындай холмиктер беймарал. Ансы деле Чехияда жалаң ошондой экен. Айттым го, өздөрүнүн пастбищный эмелер бар, электропастук менен жаап болгон, ошол жерде эле оттоп жүрүшөт. Вот. И ошол себептен ушуну тамдадым. Эң бекем деп. Мисалы бизге келсе билгенибиз кайсы малдар? Бир, бул Галштин. Галштин биз бага албайбыз. Ачыкча айттым, Галштинден элибиз алыс эле болсун. Сүтүнө кызыкпай. Ала албай просто расход болуп кетесиңер. Берген акчаңы чыгара албайчы. 2, Швиц. Швиц өтө жакшы уй. Сулуу уй.
түсү да жакшы, мага жагат. Бирок мен швец бакпайм. Эмне үчүн дегенде мына баягы изилдеп көрсөңөр, кичине карапчы, китеп литература наркы беркинчи, порода жагынан тереңирээк, жөн эле эмес, тереңирээк. Швецтин бир кемчилдиги бар, мен бунун далилин дагы көрдүм. Швецтин бир кемчилдиги бар, туугандан кийин желин тарсайып сонун болуп чыгат. Талтайт дем элечи. Башталганда жакшы сүт бере баштайт. Кыйла 20дан ашык. Бирок 40 күндөн күйсү келет да. Ар бир уйдунчу, ден соолугу таза, маткасы таза болсочу, оорубаган болсо. 40 күндөн күйсү келгенде сен качырганда, эгер ошо торпок байлап калса, торпок байлангандан кийин 3-4 айында швец башында бере баштаган, лактациясы башталып, башында бере баштаган сүт бөлөмүн тартып алат да. Швецтин бул генетический проблема. Мисал, галштиндердин генетический проблемасы копытная гниль. Бул барк жери жазылат. Минус. Швецтердики ушул да. Сүтүн тартып алат. Башында башталган, толук башталган сүт көлөмүн лактациянын аягына чейин бере албайт да. Анан келип туруп 10 айда 305 күндө швец уйдун берген сүтүн 305 күнгө бөлүп келгенде 20дан ылдый болуп кетти да. Көрдүңбү? Күнүмдүк саган. Айырмасы ошондой болуп кеткен да. Вот, швецтин ушундай бир кемчилдиги бар. Вот. Анан да эмне бар? Жерсей бар. Жерсей билбем, жерсей аз жейт дейт, наркы дейт, майлуулугу көп дейт. Чындап айтканда биздин жерге, биздин элге майлуулук эмес, сүттүн көп болгон жакшы. Нешөндө майлуулук дей турган болсоң, жерсейдики дүйнөдө эң көп майлуулук проценти болгон уй сүтүндө. Бирок биздин заводдор ал майды текшерип ошого жараша акча бербейт да, сен тапшырганда. Поэтому ал атпадайт ал вариант. Биздин өзүнүн жергиликтүү уй, биздин жергиликтүү уйларда мына Алатау, мен кээде көрүп калам, кээ жерлерге барганда, биздин Алатау породасы жакшы уйлар бар. Кээ көрүп каламда, кадимкидей желиндер чоң болуп, тим эле сонун, ээлери мактайт. Мен өзүм деле көрүп турам. Жакшы экенчи. Бирок андай уйлар бар. Эгер мен айтат элем ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эгер ошондо уюңар жакшы сүт берген, тегиз 305 күн 10 ай берген, туугандан баштап берген жергиликтүү уюңар болсо кармагыла. Кармап ошону жакшы уруктар менен асылдандырып, торпокторун алып кетишке аракет кылгыла. Бирок жасалма уруктандыруу менен. Вот. Бука-сука качырбагыла. Бизде геномдун оценкасы далилденген букалар өтө аз. Жок дээрлик. Вот, ошо жасалма уруктандыруу. Ошону кармап калгыла. А бирок 95% биздин уй уже чарчап калган да. Генетикасы бузулуп калган. Анын дышында эмне уй? Эми эт багытына мен кирбейм. Аны билбейм, эчтеке деп айтпайм. Ошо сүт багытында уйлар мына ушулар да. Негизгичи. Алалап турат. А ошонун ичинен баардыгын плюс-минустарын эсептеп келгенде мына ушул Монбилярд деген мына менден байымы бар да. Жергиликтүү бактым, галштин бактым, дүйнөдө номер 1 Имран Сементал. Салыштыра алам да. Мен айткан сөзүм тастыгы далили жогору да. Нешөндө көрдүм үчөөнү тең. Мына ушул биздин кыргыз эли, биздин фермерлер багалат. Мына 2,5 жыл болуп калды. Уже 2000ден ашык мал алып келдим. Ошол эле Чехиядан, ошо өзүм тандаган белгилүү фермалардан барганда көрдүм да, ферма барын кыдырыпчы. Ошондо айтып келген, ушул фермадан гана жөнөтөсүңөр деп, ошол фермалардан гана келип атат. Алгандар бүгүнкү күнү биринчи партияларын алгандар. Кайра эртеси жыл экинчи партияларын кайта алышты, өздөрү көрүп. Ошондуктан жана чызып кеттим го, сандан сапатка. Мына биздин эл ошо колунда болгон, балким жергиликтүү аз берип аткан сүт берип аткан уйларды сатып туруп, 5 олоо, 6 олоо, 2 алсын, ушундан 3 алсын. Багышы жеңил. Сүтүн тигилери караганда дагы да көп берет. Расходун түшүрөт, сүттүн көлөмүн көбөйтүп, акчасын көбөйтөт. Мына болгон нерсе ушул да. Кылыш керек болгон нерсе ушул. Ушул тапта алып келип атасыз. Ошого алып келип, ошо элди үйрөтүп келатпаймынбы? Азыр ушул тапта деле ташып атасыз да уйларды. Азыр деле ташып атам. Мына кече 19-чу эмеде Ошто болбодум, сен айттым го Оштом деп. Бир скотовоз келди, түшүрүп ошо ээлерине келдим. Демек, алам дегендер болсо, кайрылса болот. Алам дегендер болсо кайрылсын, мен силерге айтып келтем буну группаларда сандан сапатка өткүлө. Лучше аз болсун малдын саны. Зато биздин удой
көп болсын, жогору болsun. 1 milyon uy bolup gelip dur 5 litreden albay, 300 ming bolsun, 20 litreden alalı. Ошол 1 milyondu жаап коет, ошо 300 баш. Зато кандай деген эме. Мындай береке. Вот. Ошондуктан эми мен айтор, ушул малдар аз келип атат. Булар асылтуу комплект карталары менен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мына 2000 баштан ашыгап келдим бүгүнкү күнгө чейин. Страховкасы менен европейский страхование, евроскотовоздор менен келет. Мен гарантиясын берем. Мына өзүңөр көрүп атасың, сен өзүң көрүп атасың, канча чарбаны кыдырдың, канча подписчигиң бар, баягы караган сенин уккан эме бар. Мына өзүң көрүп атасың, өзүң деле айтып койсоң болот, өз көзүң менен. Мен ушул суроону берейин деп аткан болчумун. Мал көбөйүп келатат да баарыбызчы. Жылкыны көбөйтүп атабыз, койлорду көбөйтүп атабыз. Жайытта чөп деле жок калды мисалычы. Нарым жакта мен өзүм быйыл күбө болдум. Тикен өсүп кетти го жала. Анан негизи ошо жаңы эле айтпамакчысызбы, 4-5 уйга жерлери жок болбойт депчи. Кээ бир кишинге чын эле жок сатып алат да. Быйыл эле өзү көрсөтүп койду, мисалы чөптүн баасы Барды ошондой. Асманга кетти. Мен өзүм нарымдан көрдүм, үйүр менен эле койлорду 50-60тан 100дөн эле сатып ийди. Кээ бири. Кышында өлтүрүп салам депчи. Ооба, туура. 20 уй бар, 15 жылдан бери. Топтоп келаткан 20 уйун тең сатты. Бар кезинде, семиз кезинде сатып алайын деген ой менен сатып атышат. Бага албайт. Чөптү сатып берсем болбойт деди да. Анан негизи элдер көбүнчөсү мындай, кандай десем, биле бербейт да. Негизи бир уйга уйду алалы. Канча гектар жер керектелет, же болбосо канча сотук дейлиби, 1 жылга ошону тоют менен камсыз кылыш. Дүйнөлүк стандарттар боюнча бир уйга 1,5 гектар. Өнүккөн мамлекеттерде бир уйга 1,5 гектар өз-өзүн багат. Бир уйду 1,5 гектар. Бул оптимальный вариант да, практикада болгон. Бирок ал болбосо деле 1 гектар менен чыкса болот. Жөн эле. Мисалы аталыкы бар, өзүң көрдүң. Арпа экпе. Будай жүгөрү данга экпе. Сатып ал. Аталык кылсын. Алар күчү бар. Арзан кылып берет. Сен ошончо мээнет кылып, ошончо бар болгондон андан көрө ошол убактын сен башка нерсе корот. Аталык кылсын, ал анын жумушу. Көрүп атасың? Өзү ошондой болуш керек да, ар ким өзүнүн жумушун кылыш керек да. Өзүн түздөн түз. Келип мурдун чака тыгып эмете берсе болбойт ал. Бирөөсүнө да жетишпейт. Бул мыйзам. Бул закон. А сен эмне эк? Чөп эк. Жүгөрү сыйласка эк. Кичине болсо дагы. Ошол жетет. Бедеден туура беде убагында чап. Бүчүр байлаган кезинде, гүлдөгөндө эмес, гүлдөгөндө чапкан ал болбойт, ал эчтеге жок ал чөптүн ичинде. Бүчүр байлаган, гүлдөй элек жаткан кезинде чабыш керек. Ошол эле объемду аласың. 4 укос, 5 укос. Биз 5 укос көп алганбыз. 5 укос алабыз. Бүчүр кезинде байла баштаганда чабабыз. Башкалар 4-3 укос алса, биз 5 укос алабыз. Эсептеп келгенде ошол эле чөп. Бирок экөөнүн айырмасы гүлдөгөндө чабылган чөп уй жегенде сүт бербейт, а бунда күчү, протеин, энергия сакталган үчүн бүчүр байлаган кезде чапкан. Жеген уй сиңдирип туруп, сүтүн өндүрүп берет. Пайдасы бар. Түшүнүп атасыңбы? Вот, болот, буну эсеп кылсак бар. Кылсак болот буну. Вот ошо жа айтпаймынбы, азыр эми айла жок болгон положениядан чыгыш керек. Ошо айыл жергесинде ошо 3, 4, 5, 6 уй подворье деп коет го. Ошо багып аткандар үйрөтүш керек. Жеткизиш керек. А параллельно өкмөт өзүнүн программасын кылып, канча донорлор келип, канча наркы берки программасын кылып туруп, багы чарба түзүш керек. Вот. Ошондуктан сен буну бизнес катары көрүп,
дополнительный доход катары көрүн келсе бир үй бүлө катары айыл жергесинде анда жок дегенде ошол колуңда болгон нерсени туура кыл, доход түшөт. Ошого экиге бөлүш керек да мунучу. Анан жалпы жайыт деп коелу, общий жайыт деп. Мисалы нары жакта бизде пока андай маселе болду эле экен. Мисалы бияка жайба, бул менин жерим депчи. Бирок мен чүйдө көп жерде кыдырып жүрөм. Кээ бир жерлерге жайдырбай калыптыр, айдоо жерлеринечи. Ооба. Общий жайыт жоголуп бартат. Менчик болсо жайдырбайт. Менчик болсо жайдырбайт. Анан кийинчерээк ошо элдер ошол жерлерди тосуп, малдар аяка жайылбай, ушул нерсе кайсы багыт менен кетет? Сиздин оюңуз кандай? Мисалы, общий жайыт жоголуп кетеби, балким мисалы тоолорго эле жайып калабы? Мисалы, жылкы көбөйтүп аткандар бар да. Алар кандай болот? Себеби дегенде жер тарып бартат аябай эле. Жайытта мал эчтеке деле жай албай калды. Нарында азыр ошо мен жаңы эле айтып кеткендей эле чөп жок. Жайыт кризис акырындан чукулдап келатат. Абал кандай болот негизи? Айдоо жери жайыт болбойт да. Айдоо жери айдаш үчүн болот. Айдоо жерин жайытка айландырып жиберсең, сен эртең күнү ал жерден бир нерсе өндүрүп өстүрө аласың, өстүрө албайсың да. Бул өзү туура. Мисалы мен мээнет кылып, жер алып, ошону жылда бирдемке өстүрүп, эгип чыгарып атсам, бирөө малын киргизип атса, ал жер да өлөт да. Мен өзүмө айтып кетпедим, жайыттарды өлтүрүп алып, эми ал карабагандыктан. Ал бөлөк маселе. Бирок ошол жерде ошондой болот да. Айдоо жери айдоо үчүн болуш керек. Жайыт жери жайыт үчүн болуш керек. Мунун башка эмеси жок. Сен жериң болсун. Мындай эмпатия деп коет. Эмпатияны колдонуш керек да. Мындай учурлардачы өзүңдү башка адамдын ордуна коюу деп коет да. Бунучу эмпатия. Сен жериң болсо, жаңда кошунан келип туруп малын киргизип берсе, сен ал жерди айдадың, нар кылып атасың, берки даярдап атасың, кийинки жылга даярдап атасың, семиртип атасың, ал киргизип берсе, сен эмне болосуң? Кой дейсиң да. Мен бул жерге мына мээнет кылып атам, акча кетирип атам, аракет кылып атам дейсиң, туурабы? Ошондуктан бул жерде ошондой жери жок болуп, малы болгондор буну түшүнбөйт. Өзүн ошонун ордуна коюп келгенде анан гана түшүнөт да. Ушундай маселе да. Мисалы, мамлекет мыйзам кабыл ала элек да. Азырынча, бирок кийинчерээк ушул нерсе жөнгө салынып кетеби мисалы. Азыр салынып атат. Азыр айдоо жерлерге такыр жүзүндө келип мал жай албай калышабы дейм да. Ал бар андай мыйзам азыр бүгүнкү күндө. Айдоо жерине бирөөнүн менчигине сен малын киргизе албайсың. Бирок киргизип атышат. Чабып бүткөндөн кийин да айдоо уруксат берсе киргизесиң, бербесе сен киргизе албайсың. Айла жок. Бирок эми унчукпайт деп эмне кыласың эми? Эмне кыласың? Арыздансаң, бул гражданский нерсе да. Уголовный эмес. Арыздансаң, участковыйың келет, сүйлөшөт, наркы берки кылат, эртең эле кайтып ошол. Наказание жок. Ат берейин десең, андай окуялар деле болуп атат. Жаңжал чыр-чатак. Эки үй бүлө арасында. Бирок баары кийин жөнгө салынып, азыр салынып келип атат, акырын чыгарбай багууга бар келебизби дейт. Жок, келе албайбыз. Бул жер ар кимдин өзүнүн жеке тандоосу болот да. Мына Европада көп жерлер көрдүм, ошол мындай холм деп коет го. Тоо мындай жерлери, бирок айдоо жерлер эмес. Холмиктер. Ошондой фермасы болгондорго чоң ферма. Айтпайм, ал жерде баардык мал кармабайт экен. Ошо бир адам кармайт, фермасы бар, ошого ошондой жерди бөлүп берет экен, жөн эле электропастук менен эметип алып, ошол адам гана ошол жерге чыгарып малын жайып атат. Видеолордо бар, эмелерде көрүп каласыңар. Мынтип луга жайылып жүрөт. Бир адамга берилет. Бир адам урса, калган анысы деле жок да. Тартип бар да. Бул система бузулган, айтып атпаймынбы? Бузулган системаны оңдош өтө кыйын. Түшүнүп атасыңбы? Жакта бир адам ферма кармайт, ошого атайын жер бөлүп берет.
ошол жерге ошол эле адам чыгарат. А башкасында мал жок, чыгарбай атасыз эле. Кажети жок. Эгерде мал кирип кетсе дагы алар өлөс мыйзам катуу турбайбы? Катуу. Сотко берип салат экен, Берса болуп төлөттүрүп таштайт. Сондай экен да. Төлөттүрүп таштайт. Наказание бар. Жаза бар. Жаза күчтүү. Жаза болгон үчүн сен тартипти сактайсың. А бизде жок болуп атпайбы? И бардыгында мал бар. Ошо буну эчтеке кыла албайсың. Бул аябай чоң маселе. Көйгөй, мушташ талашып иштешип келе бересиң. Эмне үчүн бардыгында мал бар. Тартип жок, система бузулган. Система деп неге айтат? Система болгон жерде, туура система болгон жерде өзү иштеп кете берет. Баягы тиштүү болгон ротор моторлор бар го. Тиштер так-так келип, өзү эле айланып, өзү иштей берет. Система туура эмес болгондо ошолор иштебей сынат. Мына жер мына аталыктан алган жерimiz го. Ооба. Бир алам 6 тонна. Жип койгон болду, бере берем шекеден. Беймарал. Мына аталыкта. Болду. Дробилкам төт жакта чоң дробилкам бар. 40 киловатт. Свет дегенди жечү. Мен светке эле канча кетип калчу. Азыр ал проблема жок. Ба жумушчу жалдап келүү проблемасы жок. Ба мешоктогонго, ташыганга, аларга берчүмүн. Bir gün iştegen 2000-3000 tonnalap kança tonna жараша алчу. Анан келип жумушчуларын дробить этчү. Зачем? Мына даяр, бүттү. Азыр мисалы биздин ошо фермерлер бир жагынан аталыктуу болду, жана айтып кеттим башында. Экинчи экономикабызга пайда, валютабыз чыкпайт тышкары. Үчүнчүдөн өздөрү эле жыргайт. Бермет экиде. Мына мисал айта кетейин, жана айттым го. Анан ошону эстетип коем, сага көрсөтөйүн. Ва сүттүн чыгып аткан статистикасы. Майлуулук, белок, наркы бери кандай чыгып атат. Ушу жемден былтыр мисал 4-2, 4-4 болуп аткан. Мына жем башталгандан бери 4-8, 4-9 майлуулук. 11 компонент бар. Мына жерде мына жерде. Түгөнөргө жакын чалып коем. Мага эртең керек. Тарсап кеп беришет. Акчасын берип коем бүттү. Үзүлбөйт ошо менен. Ошо көп кишилер баягы гидропоника жасап жүргөндө көргөн турбайбыз сиздечи? Ошондо ошо гидропоникасында сурап көрчү деп атканда. Азыр ошо гидропоника уже жасалбайт экен, а? Гидропоника көп баш болгондо кыйын болуп калат экен. Мында 2, 3, 4, 5 баш болсо можно. А когда большое количество, да, айттым го, технология мына. Мен мына сарайымды, бул эң биринчи сарай, мына көрүн. Айтмамбет, мына такта, эски такталар. Ошол жерде туруп, ошойдон калды. Ошол жерде туруп жатып, мына кармушка болчу. Мына. Ушул жер мына биринчи сарайыбыз. Эң биринчи? Көрүн, мына ортодон тактан эшиктен кармушка бияктан жетти, 14 туйс. Тарыхтын башталышы деп койсок. Тарыхтын башталышы ошо жер. Азыр эми склад болуп кетти эми айла. А гидропоника көрүп технологиясы менен. Хотя вытяжка кылдым. Автоматика суу койдурттум мына мерде. Автоматика өзү суусун чачып форсункалар көрүп, тетте форсункалар. Тетте форсункалар. Бирок баары болуп өткөн. Технологиясы жок ба? Өзүм билдим, кылдым. Болбоду. Анан көп арпа кетип калат экен. Чымын көбөйөт экен, чымын чычат экен, личинка пайда болот. Мында герметичный, ошо 5 уй, 6, 7, 2 уй жасагандарга болот, э? Да, они смогут. А вот так большой поголовье кыйын экен. Андан көрө жем бергенде оң экен. Бүт ошончо полкалар калган турат, э, полный. Болду турат. Ошодон турат, көрүн. Канча убакыт жасадыңыз? Бир сезон жасадым. Бир сезон. Бирок пайдасы күчтүү гидропоника. Анда сөз жок. Витамин, минерал, жашыл чөп прям мощный. Улар жылтырап сом болуп калды. Бирок вот ошо технологиясы, технология. Эгерде аталык сыяктуу мисалы крупный бир компаниялар может жасаганда балким, э? Если, видишь, опять же, цена, да, какая будет. Опять же, выгодно будет, невыгодно. Это надо сделать, подсчитать сперва, потом көрүш на практике. Ошондуктан мына жемди барып, кызыккандар болсо, мен сунуштайт элем, мен мына эми билем да эсеп кысаптычы. Эсеп кысап кылып анан ушуну кылдым да. Кыйла арзан түшөт, аталыкка барып эле ушуну заказ кылып эле ала берсе болот. Мына Бермет 2 деп өзүм көрдүм, Бермет 2 деп өздөрү ат коюп коюшуптур. Вот. Ошону ала берсе өздөрүнө жак. Кышкыла бир жашар болуп, бир жашарга жетейин деп башты. Ушуларбы? Ошо декабрь, январь, февраль да? Ошодо
Тәтті ургачы бияк эркек. Астыртты суга наркылар киши чоңойсо нар жакка өткөзөм. Костой жакка. Менден Бул өкөнү мындай эле алып калгам. менден сурай беришет да. Ургачысын сатат экенби, же болбосо лукаларын сатат экенби. Ошону айт, сен ошону сурама. Ооба. Айтып берейин, түшүндүрүп туура. Уйлардан сатасызбы? Же болбосо торпоктордонбу? Ургачысы кандай, эркектери кандай ошону мындай Айтмамбет, мындай кенен кара. айтып берсеңиз. Мен муну минтип мындай мисал берейин. Мен баягы чет өлкөдө көп жүрүп калдым да, көп өлкөдөчү. Жумушум ошондо болчу да. Чоң бир фирмадачы жетекчи болуп анан ар 6 ай сайын башка өлкөлөргө жөнөтчү да. Анан ошо барган жерлерде баягы биздин кыргыздар көп калчумун да, иштечү да. Анан келип турба, эми билебиз да бул ачык. Эмнеге кетип атат чет өлкө? Ошол жактан кичине көбүрөөк акча табайын, иштейин деп анан бияка жөнөтүп атышпайбы акчасынчы. Жашоонун ордугунан артынан беркиденчи. Мен дайыма айтчумун. Байка. Ошо балдары топтолуп калабыз да, отуруп калабыз, топтолуп калабыз. Анан айтчумун да, акыл насаат карагыла дечим. Силер азыр мына жөнөтүп атпайсыңар депчи. Болсо өздөрүн калган жери көп ичпейт, жебейт, ишенип кой. Кичинеден баягы акча топтолсун депчи. Анан бияка үйгө жөнөтөйүн депчи, үйгө жардам берейин деп. Атасы, апасы же келинчеги болупчу, балдарына. Мен айтчумун да, кара дечим. Мына азыр сен мына иштеп атасың, өзүң жебей, өзүң эметпей, мына бириктеп атасың. Бул жакшы. Бирок сен ошону жөнөтүп атасың. Кайта эле эртеңки күнү кийинки ай кайта эле колуңда акча жок. Эми ушинтип мисалы сен жака кеткен акча, сен жөнөткөн акча. Алар расход кылып атат. Жашаш керек да, тамак алып атат, наркы берик алып атат, ошентип кетип атат. И натыйжада эмнеге жетишип атасың деп атам да? Тигилер үйдөгүлөр жеп коюп атат, туура жейт. А сен ошончо иштеп, сен жөнөтүп атасың. Сен да колуңда акча жок, ай аягында тигилердин да колунда акча жок. Эмнеге жетишип атасың деп айтчумун да. Анан мындай сунуш берчүмүн. Андан көрү кара, тияктагылар кол, буту, мүчөлөрү төртөө тең иштесе, иш кылып өздөрүн багышса, сен болсо биякта иштеп атып, мына ушул акчаңды жөнөткөндүн ордуна өзүң топтосоң, көбөйтүп, көбүрөөк кылып жөнөтпөй. Ошол акча колуңда турса, 1 жылбы, 2 жыл, 3 жыл иштейсиңби? Ошо иштегенден кийин ошо акчаңды алып алып кайтып, ага чейин бир ой жүргүз, ойлон, эмне кылсам болот, эмне өндүрсөм болот, мына биякта жүрөсүң, биякта өнүккөн жерден мындай байка кара, даже кичинекей эле бир нерсе болсун. Ошону үйрөнүп алып, эртең күнү барып, ошол жака, ошол топтогон акчага өзүң салып, куруп, өндүрүп, анан стабильный доход кылып, ошентип жардам бербейсиңби деп айтчумун да. Эмне үчүн дегенде сен пока өзүңдү күчтөндүрмөйүнчө, жеке акча табаткан катары өзүңдү күчтөндүрмөйүнчө тигилерге берген пайдаң нолго барабар да. Эмне үчүн дегенде натыйжада сен өзүң нолдо болуп калып атасың, акчаң жок. Чак деле нолдо болуп калып атат, и убакыт өтүп атат, сен кайтып келгенде кайта колуңда эчтеке жок. Деп ушундай мисал берчүмүн. Эмне үчүн буну азыр деле берем. Алгачкы мына чет өлкөдө иштеп аткан биздин ошо байке эжеке эйнилерибиз ошол жакта иштеп атып, ошо өздөрүн күчтөндүрүп, ошол жактан бир нерсени копировать этип, бияка алып келип, бияктан өндүрүп, стабильный бир доход кылгандан кийин, анан кийин жардам берсе болот. Өзү күчтөнгөндөн кийин. Өзү күчтөнбөй туруп жардам бере сал, баары нолго барабар болуп калат. Ошондой эле бул мал жаатында. Эми менин ал акыбалым жок, бай эмесмин, келип кайра Чехиядан мал алып бергидей мынча багачы. Вот, ошого мына 2 партия менен алып келдим, 35 баш. Эми азыркы мына 2 эле жыл болду. Эми азыр туура багыт алып кетиш үчүн эртең күнү ушул тукумду бузбай биздин жергиликтүү фермерлерге мен сатып таратышым үчүн алгачкы өзүм көбөйтүп белгилүү бир деңгээлге жеткизип алышым керек. Баштын санын. Циркуляция болуп туруш керек мен өзүмдө. Анан келип туруп азыр эле сатып жиберсем, мен мадле көп сурайт. Байге ургач сатпайсың деп. Сата албайм азыр. Мен өзүм чарбамда белгилүү башка жеткизип, ошол баш тууп циркуляция боло баштаганда сата алам. Азыр сатып жиберсем, эртең күн мен өзүм колумда мал калбай калат. Анан мен эмнени сатам? Биздин кыргыздардын ою көп ушундай да. Азыр жеп алайын, азыр алып алайын, эртеңкисин ойлонбойт да.
А буну туура ыныкка салыш үчүн постоянно узун мөөнөттүк болуш үчүн мен өзүм белгилүү башка жетишим керек. Анан кийин ошондон туулгандарды мен сатышым керек. Мына туура түшүнүк, туура подход мына ушундай болот да. Адам баласы ойлонуш керек, эсеп кысап кылыш керек. Вот ошондуктан бүгүнкү күндө аз мына ургаччыларына тетиги жерде 8 ургач канча 8 былтыр кылат. Мына ошол бияка кирет, дагы 8 кошулат. Эмчил дагы кирет, ошентип көбөйөт, анан кийин сата баштайм. Бука чарларын сатып атам. 10 күндүк кылып эми мен көрдүм жерим тар, чын сөздүн ачыгы. Бука бакканга шартым жок. Ансыз эт багытында иштебейм. Ошондуктан бука чарларын баягы асылдандыруу биздин жергиликтүү уйларга. Ушул жерде өтө маанилүү. Асыл тукум буканы мына экөө турат. Туурабы? Мына көрүнүштөрү, бели, буту, туягы бардыгы стандарттарга дал келет. Бирок мен буну баягы бык производитель деп айта албайм. Мына экөөнү тең. Булар аз товарный бычок. Бык производитель, уруктандырууга жараган бука. Эмелер бар го, жасалма уруктандыруу. Ошонун ичинде спермалар мындай жөн эле турган букадан алынбайт. 8, 9, 10 жыл изилдеп туруп, энелерин, кыздарын карап туруп, анан кийин ошол жарайт экен деп туруп, ошону гана тандайт. А калган болсо товарный бычок болуп кетет да, этке кетет. Выбраковка. Выбраковка товарный этке. Мына мисалы моореки экөө көрүнүш боюнча дал келет. А бирок генинде жакшыландыруу барбы жокпу аны билбейм. Буну билиш үчүн лабораторный исследование керек, канын. Бирок бизде жок. Биздин жергиликтүү уйларга кошсок, жергиликтүү уйга кошсо болот. Асыл тукум уйга геномный оценкасы далилденбеген болбойт. Асыл тукумга. Мына мисалы мен алып да башка алып кеп бердим да башкаларгачы, башка чарбалардан. Ошол жерден бирөө букасы туулду, ошону алып мен мисалы уйларыма кошо албайм. Опасно. Инбридинг кайта тескери кетип калышы мүмкүн. Кыздары. Тияктан алып келдим. Геномный оценкасы мына далилдеп кагаздарын берди, ошону алып келдим жана бука. Бирок биздин жергиликтүү уйларга ал мыналар болот. Любой случай жакшыртат. Не жөнүндө алардын гени өтө төмөн. Жок. Буларда бар. Вот ошол түшүнүктө, ошол себептен бука чарларды алып кетишет. Кереги жок 10 уй багыштын. 10 эми ушул эле мисалды 10го көбөйткүлө, 10 уй биякта дейли, биздин жергиликтүү, и биякта 5 дегиле асыл тукум. Моореки эконом жагынан, сапат жагынан мына жөн эле басып коет. Бул өзүңөр эсептеп койсоңор болот, ошонун натыйжасындачы. Эми дагы башка бир жакшы жагы. Сен бир уйга 40 килограмм берип 20 литр алып атасың. Бул жерде бир уйга ошол эле 40 килограмм алып 5 литр алып атасың. Тоюттардын акчасы бирдей. Бүгүн биздин эл илип атпайбы? Бааны көтөрүп атат, наркы болуп атат, берки болуп атат депчи. Проблема переработчиктерде эмес. Переработчиктердин баа көтөрүп түшүргүсүндө эмес. Проблема фермерлердин өзүндө болуп атат азыр бүгүнкү күндө. Ошону мен түшүндүрө албай атам да. Сага деле айта кетейин ушул жердечи. Сен колуңда уюң сапатсыз. Бул уй станок, сүт өндүрүүчү станок. Сен бир нерсе берип атасың, ал сага станок чыгарып берип атат. Сен станогуң эски, сен станогуң бузук. Сен станокко көп, ошо уюңа көп расход кылып, ал уйдан аз алып атасың. Станоктун өзү туура эмес. Бүгүнкү күндө проблема биздин элдин колдорунда болгон ошо жаныбардын уйдун сапатсыздыгы. Жерде бир сапаттуу уй алсаң, сен ошол эле килограмм берип 20 литр алып буну сатканда, сен мына алган тоютуңду басып коет ушул 20 литри. Мына каякта эме болуп атат. Түшүнүксүз элде. Анан келип туруп мындай уйларды, жергиликтүү уйларды алып 4-5 литрден сап. Жок бу Россиядан келип атат, өзүң билесиң. Подворье, подсобный хозяйстволардан Россиядан асыл тукум эч ким алып келе албайт, мен мунун гарантиясын берем. Нешеунде Европаныкынан деле кымбат болуп кетет. Плем заводдордон чыгарам десечи, ошондуктан мындай подсобный хозяйстволардан келип атат. Ал жерден келген уйлар
мына бүгүнкү күнгө чейин мен буну канча жолу дал эме өзүм эметтим, мындай свидетель болдум. Лактациясын эсептеп келгенде 305 күн. Тууган күндөн баштап 305 күн эсептеп келгенде ал уйлар выбракованный чыгып 10 литрге араң барып атат же барбай атат. Бөлүп келгендечи, 305 күндө берген сүттүн көлөмүн 305ке бөлгөндө 10 литрге барып атат же барбай атат. Демек ал деле туура эмес мал. А мына генетикасы бар, эми канча жылдан бери багып келатабыз. Генетикасы бар таза асыл тукум уйлардын мына ошондой проблемасы жок да. Көбүнчө Россиядан келген малдыкы кандай болуп атат? Тууду, туугандан кийин желини тарсайып, сүт берет дагы көтөрүлөт, кайта түшүп кетет, кетти. Мына жер тууган жери, мына жер 3-4 ай. Көбүнчө ушунда болуп атат. 2, 3, 4. Биринчи, экинчи айында берип атат, желини тарсайып атат, анан кийин резко түшүп кетип, бул уже брак уй. Выбракованный брак, мында уй. Мында уйдун багыштын кереги жок. Бул уй пайдасын алып келбейт. Көбүнчө азыр тууган кезинде же туарга жакын тартып, мынандай кылып желиндерин чыгарып атпайбы? 25-30 литр берет депчи. Ооба, мээрде балким ошо бул көбүнчө российский уйлар, биздин уйлар андай өтө аз. Мээрде балким 25 литрге чыгат, 30 литрге чыгат 1-2 ай. А бирок уйдун өзүнүн түзүлүшү, уйдун эсине пайда алып келе турган мөөнөтү 305 күн. 10 ай. 10 ай. 1-2 ай эмес. Мына уй уже брак. А бизге ушундай уйлар келип атат да Россияданчы. И черно-пёстрый келип атат, гаштын дейт, эми гаштын эмес, гаштинизированный черно-пёстрый российская порода. Мына уй деле болбойт. 10 литр орто эсеп менен силерге 305 күндө берет. Бул уй силерди бакпайт. Силер уюңарды багып каласыңар. Кайта ошол тойт менен. Ошондуктан бир гана бүгүнкү күндө велосипедди кайрадан жаратыштын кажети жок. Уже бар, тастыкталган, далилденген 5 уйдун ордуна 2 асыл тукум алгыла. Мынаны 2 дегенде мер 40 болот. Кара, 40 литр. 25 литр 5 уйун берет, 2 уйун 40 литр берет. Минимум. Тегиз бир өлчөйдө баксаң. 80 килограмм жеп атат. Бул жер 200 килограмм бойдон кала берсин. Ошол эле эсеп. Мер көбөйөт. Зато мо 40 литр берип атып, сен мо башында сатып алган акчаңды 1,5 жылда бүгүнкү шарттар менен сүттүн баасы менен жаап коюп атат. А мына жерде сен 5 уй алган мо акчаны жаба албайт. 3-4 жылда жапса жабат сүтү менен 5 литр менен бир уй. Мына сандан сапат деген ушуда. Мен бүгүн элди үнөмдөп, элди ушуга алып келип аткан ошол себептен мал сатыш үчүн эмес. Бизде ансы мал жок, жакшы мал. Жок бизде мал, чындап айттым. Кайта ошол эл, биздин фермерлер 5, 6, 7 уй алгандан көрүп биздин жергиликтүү генетикасы бузулган. Андан көрүп асыл тукум алсын. 5-тин ордуна 2 багыш оңой, 6-тын ордуна 3 багыш оңой. Зато ошодон келип түшкөн сапаттуу сүт көлөм жогору болот дагы, расходдор минимум болот. Мына элди ушуга мен үнөмдөп, ушуга келсек, колубузда жергиликтүү уй жоголуп, бул уй менен асыл тукум менен бузбай ошойдон алып кетсек, мына ошентип өлкөбүздө ошол айыл жерлеринде мал багып жаткан элдер өздөрү эле өнүгөт. Туудуруп, торпогун сатып, ургачысын алып калып, кайта көбөйтүп, өздөрүнө пайда. Нешүнде ошол эле убактысын мореки 5 уйга коротуп атат ансы эле. Хочешь не хочешь коротуп атат. Сен 5 уйга короткондон көрүп, 1-2 уйга асыл тукумга корот. Аз убактың кетет, аз чарчайсың, зато көп аласың. Мына бул математический расчет бул өзү негизичи. Сезер. Түрктөрдүкү. Мына жер биздин дайын цех. Гаштиндерди алдык деп элем 2014. Ошондон бери канча жыл болду?
6-7-8 мына 8 жыл болду, 8-9 жыл болуп баратат уже. Ошол бойдон иштеп келатат. Сопсон бойдон. Болдусу таптаза. Мына сезер бүгүнкү күндө ушул фирманын, мына мен да көрдүм го, чесалка, вентилятор, скрепер, мына доильный зал, тет жакта охладитель турат, охладитель тартып алып, потому что баарды бир жерде көр. Мына ушул туура технология. Сүт келип охладительге түшөт, охладитель сразу муздатат. Ошондо сүттүн сапаты сакталат. Бактерия көбөйбөйт, кислотность көбөйбөйт, таза болот, жакшы болот. Мына ошондо. Андай болбосо биздин бүгүнкү күндө сапатыбыз өтө начар сүттүн. Ачыкча айтайын. Барып Россия, Европаны айтып элем, Россияга алып барып мына биздин бүгүнкү күндө өндүрүлүп аткан сүттү тапшырсаңызчы, төгүп жиберет. Төгүп жиберет. Биздин переработчиктер айла жок ошону алып атат. Анан келип биз кайта бакырып атабыз, булар сүттүн баасын көтөрбөйт, нарк берет деп. Мен дайыма айтам, алгачкы сенден башталат. Мына производительден, фермерден башталат. Алгачкы сен оңдоп түздө кылган жумушуңду туура саа, эмчек желиндерин, сосокторун туура таза жуу, аппаратты таза жуу, щелочь кислота менен, анан сактай турган тартибин туура кыл, охладительный резервуар менен. Бул дүйнөлүк стандарт, бул технология. Анан кийин ошентип барып туруп сен таза сапаттуу сүт тапшырганда баасын сура. Келип туруп бунун бирөөсүн кылбай туруп, анан келип туруп мага бааны бер, тоют өстү, наркы. Мындай кичине адилеттүүлүк керек да. Мына буну тартынбай ачыкча эле айтып атам. Нешеөнүндө туура сөз, туура кабыл алыш керек. Ошону туура деш керек, ошо аракет жасаш керек. Бияк мына индивидуальный ар бирине торпокторубуз. Мына кара, байка. Жыгачтан эле жасап койдум. Калың, кичине бузбасын деп, мына ичинен тартсаң, көрүн. Мына жетиштүү көлөм. Азыр мен жасай элекмин, ичи эле ушу колум тийип атат, бошоп ойтам. Мына төл башталды, мына үчөө туулду. Айттым го өткөндө, көрүн. Үчөө туулду. Мына главное, технология туруш керек да. Торпок өзү жалгыз туруш керек экен. Ар бир клеткада. Технология. Эмне менен жасасаң жаса. Бирок мынанда, мына мен жыгач менен жасап койдум. Соп, бекем. Эртең күнү азыр мээге чакалардан илем. Буюрса эртең эмес, понедельник. Аягына чейин. Болду. Сүтүн куюп берип болсун, жемин чөгүн таштап болсун, акырын жей беришет. 10-чу күндөн баштап сүтүн эле иче берет. Жеңилдетесиң да. Бирок индивидуально туруш керек экен торпоктор. Бар бири-бирин семип, наркы, берки, баттала, шатала кылбаш үчүнчү. Мынантип калың саман таштайсың. Көрүнүп атайын. Торпокторго калың саман ташташ керек. Мына өтө калың берчи азыр, жумшак. Ысык жатат, мындай суукта. Тет жака чейин ушинтип жетиштүү көлөмдө ушундай бокстор жасап койдук. Бияктан сүт саалап, жабык, и ушул жерде ар бир бокска таштап кете беребиз. Бул экинчи сарай экен ошондо. Бул экинчи сарай. Экинчи сарайда ушундай салынган. музоогана, анан Аз музоогана болуп калды, бияк болсо дойка. Ёлочка односторонний. Вот аз буюрса саасак, ошону тартып алсаң, өзү көрөлү. Мага деле экинчи туутунан мына канча сүт берип аткан кызык болуп атат азыр. Как раз молокомер менен өлчөбүз. Мал чарбачылыкта бизнес катары дедим го. Технология дедим, кара. Бизнес катары көргөндөр, бизнес катары жанашкандар. Технология дедим, туура технологиясы. Анан ошонун ичинде 3 нерсе дедим, байкасаң. 1. Багуу шарты. Уйлардын турган басканы. Тоюту, суусу тоюту. Анан саамай дедим. Сай турган жер, дойка. Байкасаң. Мына ушу 3 нерсе уйдан сүт алганды, натыйжаны көрсөтөт да. Багуу шарты ыңгайлуу болуш керек, жакшы болуш керек, өзүң комфортун сезиш керек. Тоют. Канчалык күчтүү болсо, канчалык разнообразный жакшы болсо, ошончолук жакшы, ал сиңдирип сүтүн берет. И үчүнчүсү бул доильный зал. Дойка. Саамай. Бизде көбүнчө эми баягы 2-3 уй болсо эми бир жөндөй 5 литр берсе эчтеке эмес, кол менен саап коюп бир саматта. Бирок кээ фермерлерибизде 10, 15, 20 уйдан бар. Келип туруп тетинде аппарат, тетинде мендилдин аппарат бар мындай. Мына, көрүн? Ушундай аппарат менен саашат да, двухсосковый, однососковый. Анан саап атканда ошо 15-20 уйу 2-3 саат кылып созулуп кетет. Күндө 2 мал саасын дейли. Биз эми 2 мал саайбыз.
Ekim al sahasında eli. Ertemeni 2-3 saat, geçinde 2-3 saat. Sen 5-6 saatin uydun. Barıp, jatıp, toyutun jep, suusunu içip, süt öndüre turgan uақытсын sen alып koyup atasın. Urdap koyup atasın. Mına bul деле таасирин берет. Жана суу деле таасирин берет дедим. Сууну келип туруп, тоют деле уақыты сааты менен берсең, тойбой калат. Сууну уақыт сааты менен берсең, жегени тыгылып калат да иче албай, жебей тура берет сен сууга качан беришинче. Өткөн ар бир уақыт уйдун. Өтүп аткан ар бир уақыт. Сүттүн баягы уйдан потенциалын алууга тоскоолдук кылат. Уйдан ала турган потенциалын сен өзүң фермер катары, ээси катары сен өзүң жаңылыштык кетирип атасың. Айып уйда эмес, айып сенде болуп атат. Көрдүң? Мына каяктан каякка. Суусу болбосо астында 24 саат, тоюту болбосо анан келип туруп дойка. Дойкада 5-6 саат жоготу, бул 5-6 саат 24 сааттын ичинен 5-6 саатын сен уйдукун урдап коюп атасың. Сен өзүң урдап коюп атасың. Эмнеге урдап коюп атасың? Нешөнде баягындай 15-20-30 уй болгондор мынандай система менен сабаса, мындай передвижной аппарат менен болбойт. Бул передвижной аппараттардын негизи чыгарылган максаты, жасалган максаты 2-3-4 аш барса 5 уйга чейин. Аш барса. Мындай ошо 2-3 уй баккандарга болот. 5-10-15-20 уй болбойт уже. Мына ошонун негизинде сен сүтүн ала албай атасың. Сууну убакыт сааты менен берсе сен сүтүн ала албай атасың. Тоютун начар берип, аз берип атсаң убакыт сааты менен сен сүтүн ала албай атасың. Уюң балким берет, бирок сен ошуларды туура кылбаган үчүн сен уткузуп атасың. Уйдун сүт өндүрө турган убактысын сен өзүң урдап коюп атасың, фермер. Мына ошондуктан урматтуу коллегалар, мына бүгүнкү күндө мындай айта кетейин. Мына оборудование мен Турцияда көп жүрүп калдым да, билем, баарын 5 колдой. Эң алгачкы мына өзүм алып келдим, анан фермерлер өздөрү сурангандан мына бүгүнкү күндө алып келип берип, арзан, сапаттуу. Мына 8-9 жыл болуп бартат. Дагы эле иштеп келатат. Канча башка булай? 16 баш. Азыр 16 баш бир келет. Ушундай система орноткула, саны көп болгондо уйду 1 саматта саап, 1 саматта чыгарып жиберишиңер керек. 15-20 мүнөттө. 15-20 мүнөт болду. Уй барат, чөбүн жейт, тоютун жейт, жатыш керек. Бүттү. Бул дагы эмнеге таасирин берет көп саганда? Репродукциясына таасирин берет. Уй канча литератураны окуп көрсөңөр, азыр мен бул жерде айтып аны узатпай эле коеюн. Литератураны окуп көрсөң, уй канчалык дойкада көп турса, ошончолук продуктивность эмес сүттүн, репродукция качуусуна таасирин кыйла берет. Мына көрдүңөр? Ошондуктан мына системалар ким кааласа, мына канча уже Кыргызстан боюнча бардык жерге орнотуп бердим. Азыр Ош калды эле, мына Ошко дагы келди. Жакында тартып салам. Ал жака деле азыр эметип берди азыр. 2-5 ёлка, 2/10 ёлка прям чоң. Сону салып берип атабыз азыр. Ошундан ким кааласа, ушулар алып келип арзан баада, өз баасында алып келип салып берем. Главное өнүгөлү. Өнүккүлө. Мага мына өзүмкү жетет. Бардыңар өнүккүлө. Канчалык бардыз өнүксөк, ошончолук экономикабыз өнүгөт. Канчалык экономикабыз өнүксө, ошон барды балдарыбызга калат. Бизге калбайт. Канча баш келет ошондо азыр? Канча баш? Азыр 16 баш керек. Bir саматта. Жалпы. Жалпы сухостойлуу сайбы, сабайбы антип 4 тана билет. Даяркамчы. Алар киреби, кирбейби билбейм. Ошо элдерге кызык өзү эметип турат да, өзү карап, өзү байкап турат да. Саанчы жакшы болуш керек, негизичи. Көп нерсе саандан. Өзүң деле саасаң болот, билип. Өзүң канчалык жакшы саасаң ошончо оңой эле, негизичи, оңой эле. Орточо канча литр сүттөн берип атат азыр ушул монт? Экинчи туттан мисалы 30-тун тегереги да. Азыр мына көрөбүз, азыр мына экинчи туттан мына 3 торпок жаңы туулду, мына жаңы. Мына азыр ушулар өлчөйбүз азыр. Ушуларда. Бирок өзүң көрөсүң. Жалпысынан ага чейин деле 30 ага чейин мисалы видео YouTube каналым бар эмес, ошол жерде көрсөтпөдүмбү? Көрсөң керек. Ушул жерде эле тетти аппарат менен өлчөп, үзбөй видеону. Эң аз 22 биринчи тутунан, эң көп 32 берди. Айттым го, тоюту кичине силас, чөп, беде, синаж болбой эле койсун. Жем, жом, кышкы мезгилинде. Савиз берип кой, 1 килограмм, бар савиз, толтура, кормовой. Картошка берип кой, толтура, арзан, кормовой, фуражный, 1 килограмм. Дагы эмне? Бул ошону берип койсоң 20дан ашат. Кээ бир кишилер бар, 30 литр десе мынтип жасашат.
Ертең мен сағандабы деп ошондо айтып Жок, коесуз. жок, Бир ал күндө деп айтып бир коесуз. күндө, бир күндүк. Бул дайыма айтылган сөз бир күндүк, бир саганда эмес. Бир күндүк. Бир күндүк эсеп ал. Ооба. Бир күндүк. Мисалы алсайбыз, азыр бир күндүн жарымы. Биз 2 мал сайыс эмеспи? Эртең менен кечинде. Азыр жарым болуп, бир ошончо кошуп кой, мына бир күндүк самал болуп калат. А где они, тетя Тань? Какие это? Вот она и вот она, две вместе. Подряд, да? Да, вот они стоят. Давайте, вы их оставьте на это. Сперва эту, а потом Да, ту. две. О, как раз. Как раз, да? Надо на аппарат ставить. Все, супер. Ошондо могу маңдайдагы анан жанында турган экөө турбайбы? Экөө, дагы бирөө, значит, нар жакта. Эми ол болгондо. Азыр мына молокомер менен ушуну өлчөйбүз азыр. Понял, да? Вот и ты поймешь, вот сам увидишь своими глазами. Экинчи туп. Там. Жабан берейин. Раз я сам. Левой рукой. Карап туруш керекпи? Да. Как раз мына экөө, мына тууду тартып атасың да. Ооба, тартып. Мына тууду, мына теп торпоктор жакта. И мына туып тура катарынан. Калгандары азыр пока жакында сухостойго кетет. Сухостойго кеткендер бияка кирген жок. Аларды азыр 3 күндө, 5 күндө бир ушинтип сабап атат, по-моему. Азыр мына экөөнү өзүбүз текшеребиз. Мери кара. Мына литраж. Бул швейцарский. Мына 1 литр, 2, 3, 4, 5, 6 мына литр. Азыр бир бергенде канча көрсөтсө ошончо берди деген. Түшүндүң, кайсы жерге чейин келсе сүт. Мынанын ичине сүт куюлат. Кайсы жерге чейин келсе, значит ошончо сүт берди деген.
14,5. Ha? Iya. 14,5 жетейін деп қалды. Жетейін деп қалды. 15-ке жетсе уже 30 литр, а? 14,5. 29 литр. Если ертеңмен де осындай берген болса, И то аз был раздой, алып кетіп атады. 14,5. Азамат байке, мен ойымша видео абдан пайдалы болды ғой деп ойлап жатам. Бұйырса. Uzun болду, буга чейин мындай видео ачыгын айтсам тарт элек болчумун. Эгерде түрдүрбөй аягына чейин көрүп келсеңиздер, абдан көп маалымат алдыңыздар деген ишеничтемин. Анткени айыл чарбада Азамат байке топтогон тажрыйбасы бар адамдар Кыргызстанда ачыгын айтканда абдан аз. Ошол себептен эгерде чыдап көрүп келсеңиздер, анда жакшы ойлондура турчу нерселерди өзүңүздөргө алдыңыздар деген ишеничтемин. Азамат байке биздин аудиторияга, биздин коллегаларга, фермерлерге өзүңүздүн коштошуу бир сөзүңүздү айтып койсоңуз болот. Эми урматтуу коллегалар, карагыла. Мен жыйынтыктоочу сөзүм мындай болот да. Айтмамбет баягындай мен мына биринчи жолу көрүшүп атабыз. Буга чейин телефондо, анан баягы Facebook'та каналдарында көрүп калчумун. Өзү мусапыр, мындай кичине тартынчаак, мындай аз деле сүйлөп аткан сөзүнөн байкадыңарбы? Эми көрүп койсоңуздар өзүңөргө деп мынтип тартынып сүйлөп атат. Мен айтат элем, кааласаңар көргүлө, кааласаңар көрбөгүлө. Көргөндөр бир гана өзүнүн пайдасын табат ушул өнөдөн. Сөзүн ачыгы. Мына 18 жылдык тажрыйбаны бүгүнкү күндө бөлүшүп кеттим силер менен. Өзүңөр байкасаңар, мен бөлүшкөндө башка бир фермер айта аласыңар? Ошо өзүнүн тажрыйбасын бөлүшкөн айта албайсыңар. Бул өтө кымбат нерсе. Мындай нерселер сатылат негизи. Мен сатпай эле, мына ачык дайыма YouTube канал болот. Мына Айтмамбет менен эле жолуктук. Канча убакыттан бери жолугушабыз деп кылган иши, мен ачыкча айтайын, бул сооп иш да. Кылган иши өтө мындай урмат сыйга татыктуу иш. Эмне үчүн дегенде, өзүңөр барып жетпеген маалыматты алып, өзү барып убактысын коротуп, акчасын коротуп, барып ошону алып силерге жеткизип берип атат. Ошон үчүн урмат сыйга татыктуу болгон нерсени кылып атат. Ошондуктан буну көрүп койсоңор, эми өзүңөргө эле жакшы. Бизге эмне, менде бар, менде болду, мен кете берем. Мага кереги жок, бул силерге керек. Ошон үчүн кылып атабыз бул нерсени. Анан экинчи маселе, өзүңөр байкадыңар, эми видеодон билгендер билет. Менде инвалидность бар, авария болуп, ошо омурткам сынып, баспай алгам. Анан өз күчүм менен туруп, Кудайдын жардамы менен мына бүгүнкү күндө таякчан басып атам. Мен чуркай албайм. 3 эле мүчөм соо, 2 эле мүчөм колдорум, буттарым чала иштейт. Ошондуктан таяк менен басып атам. Силердин болсо 4 мүчөңөр соо. Мен дайыма бул мотивация катары айтам да. Мен өзүм аябайм. Мындай жалостьтин кереги жок. Кудайыма шүгүр, мен ушинтип бастырып койгонуна. Мен бүгүнкү ошо күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин шүгүр деп атам. Инвалидный коляскага отурбайм, мага күч кубат берип туруп кеткениме. Бирок айтор сөзүм, силердин 4 мүчөңөр соо, мен ушуну ушундай болуп жалгыз кылып атсам, жасай алган болсом, силер тем более кылып ашып деле кетишиңер керек. Силерге мындай бир кичине мотивация да. Экинчи нерсе болсо, мен талыкпай бөлүшүп ушинтип айтып аткан себеби бул патриоттук сезим. Биз көбүбүз патриотпуз дейбиз. Бирок ал сөздө. Чыны патриоттук кандай болбойт. Мына чыны патриоттук бияк. Силерге ушун баарын жеткизип берип атат. Чыны патриот мен ачыкча эле айтылам, тартынбайм мен. Эмне үчүн дегенде, өзүм тажрыйбамды, башыбыздан өткөн тажрыйбаны силер менен бөлүшүп атам. Мынтип айткан, бизнести бөлүшүп атам. Сырларын. Эмнеге бөлүшүп атам? Сен бунда эмне пайда табасың десең, мен муну ачыкча эле айтайын. Кыргыз жери биздин жер.
Biz ушул жерде төрөлдүк, ушунун топурагын басып, суусун ичип жүрөбүз. Кыргыз элинен башка баягындай бири-бирин колдой турган, бири-бирине жардам бере турган башка эл жок. Бере албайт эч ким. Кошуна Өзбекстан, кошуна Казакстан, Тажикстан беришпейт бизге. Өзүбүздөн өзүбүз башка жардам бербесек, бизге эч ким жардам бербейт. Натыйжада мен сага жардам бердимби? Сен өнүктүңбү? Наркы өнүктүбү, берки өнүктүбү? Ушул эле мал жагын айтайын мен бир гана. Бардыбыз өнүксөк, бул жерде жерибиз да жетет, суубуз да жетет, аба да жетет, базар да жетет. Бардыбызга жетет. Бардыңар өнүккүлө. Анын натыйжасында бардыбыз өнүксөк, экономикага чоң салым болот. Продовольственный безопасность, азык-түлүк коопсуздугу, ошону камтыйбыз биз. Өзүнүн элибизди өзүбүз багабыз. Эртеңки күн чек аралар жабылып калса да, пандемия болуп кетет, согуш болуп кетет, Кудай сактасын. Өзүбүздүн элибизди өзүбүз биз багып калабыз. Экономика күчтүү болгон үчүн, экономика салымыбыз болгон үчүн. Мен дагы өлөм. Сен дагы өлөсүң. Бирөө да тирүү кала элек. Бул мыйзам. Бардыбыз өлөбүз. Биздин аркабызда келаткан балдар бар. Ошол биз калтырган, биз бүгүн жасап жаткан иш, аракет, жумуштар ошол балдарыбызга калат. Мынтип айтканда, биз канчалык өнүксөк, ар бирибиз экономикабыз канчалык өнүксө, ошол экономикада биздин балдар жашайт. Ал балдар же өнүккөн экономикада жашап, кичине рахат алат, же бүгүнкүдөй биз эртең кечке тыным жок 365 күн ушинтип бел бүүп иштеп, ошондо болуп чет өлкөдө жүрүп калышат. Мына бир гана эмем биздин аркабызга калтырап турган нерсе. Ошондуктан мага бардыбызга жетет бул нерсе. Ошон үчүн бөлүшүп атам. Ошон үчүн өнүккүлө. Чоң рахмат, жакшы сөздөр болду, аябай. Азамат байкенин өзүнүн да каналы бар, мен комментарийлерге бекитип коем, кирип көрсөңүздөр болот. Дагы мисалы сиздерге айтылбай алган бир суроолоруңуз бар, өзүңүздөр издеп жүргөн балким ошолордун баарын Азамат байкенин өзүнүн YouTube каналына кирип, ошол жерде тапсаңыздар болот. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да сөзсүз бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин. Бөлүшкүлө, кызганбагыла, бөлүшкүлө. Эл көрсүн, үйрөнсүн, кылсын. Бардыбызга жетет.